Assalamu alaikum mekendештер. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздерге Америкадан, штат Пенсильваниядан салам айтам. Алдыңыздарда көрүп турган үйдүн ичинде биздин бир мекендеш таксырыбыз бизди жумушка чакырган мени. Ошого келгем. Эмне жумуш бар экен, эмне жумуш кылып ошону кирип сиздерге көрсөтүп тааныштырайын деп тартып жатам. Биздин каналдан алыстабастан биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр кирип көрөбүз. Bu taksir ne iş kılıyor da? Karalay. Vay çoğun kendi үй. Mansart ne eken? Bismillahirrahmanirrahim. Gireylen. Uyga gireynce. Malcıktan ikinci ders çıkıp etken. Bayağı iki tur vay be. Güzel. Selamun aleyküm taksir. Aleykümselam. Kandaysın? Geldik işte жақсы. Видео тапчы өттіңіз де қалған. Біздің ешім шу, сразу мекендештерге қызық та. Қақы барсам манан кейбіреулер айтады, чарбайлы қой, тартпайлы қой деп, қайра өшіріп қойдым да. Анан тарта берейміз де. Сізден сұрабайлы тартып кірдім анан кейін. Ұшып жүрмеңіз. Қандайсың? Іштері жақсы? Бияқтан өзіңіз сөйлейсіз, же біреу бар? Сіз қосылдыңыз қойырса, сіз менен қошайын чоғы. Жақсы. Ne жұмыс қылып атасыз? Ем азыр мола кече плитка қойғанбыз. Мону О плитаны. Ошо қойып бүттүк. Бұл плиталар чоң ғой, Қанша размері? Бұл 47 инч деп қойды. 1,20 бар. 1,20-60. 1,20-ға 60, чоң. Таш гранит. Гранит молор да сіз қойасыз ба? Ошо балалар қойып береді. Балалар бар, қойып бүттүк. Жақсы. Өзіңіз, Сұлтан қандай, бақа қачан келіп қалдыңыз? Өзіңіз жөнінде біраз таныштырып айта кеттіңіз. Біздің мен катталуучуларыма қызық та көріп отқандарға Америкаға келем деген жолда мындай айтқанда көптен бері еңсеп жүргендерге қызық та. Ошо айта кетпейсің, не жұмыс кылып атам? Бұл жақтан не жұмыс кылып атасыз өзіңіз сөйлеп турасыз кыскача. Ассаламу алейкум мекендештер. 2019 келгенбиз. Биз 2019 келип, ары жүрүп, бери жүрүп, ойноп, күлүп, иштеп дегендейчи. Андакта малдар бар эле. Жакшы ушудан пайдаланып айтып кетсем. Атын айтып эле коеюн. Марлен деп коет. Марлен. Марлен ошол көп жардам берди, поддержка берди. Үйүн мисалы бекер жашатты дегендей жардам берди. Алла ыраазы болсун ошол балага. Биз ыраазыбыз. Иншалла. Анан балдар айтты, кетпеле го, иште кал да, эме кылабыз депчи. Бери ойлонуп, коюп бир барып келейин Кыргызстанга. Кыргызстанга кеттиңиз. Кыргызстанга бардык. Жүрдүк, бери жүрдүк, анан кайра келдик. Кайра? Пандемия бүтүп, анан кайра келип, анан ушинтип иштеп, анан биздин баягы эски мындай айтканда бизде прораб деп коет. Кыргызстанда прораб, бригадир, босс деп атышат. Босстор. Анан баягы жакшы адам менен жакшы болуп турбайсың өзүңчү. Жакшы болсоң жумуш бере берет экен, ошолор менен сүйлөшүп, алар менен жумуш алышып, беришип, алар айткан жумушту кылып коюп. Ошо иштешип кеттик. Шүгүр анан көнүп калдык. Башынан келгенде бир аз кыйналдым. Тияка чуркадым, бияка чуркадым, что-то окшошуп коюп, ойлондум, кетип калсамбы депчи. Баягы кыйынчылыктын артында жеңилдик бар деген чын экен да. Алхамдулилlah, шүгүр. Аз көнүшүп калдык, иштеп атабыз. Ушундай үйдү алып жасайбыз ичин, внутрянка. İçin барын жасайт турасыз бе? Жасайбыз, колдон алабыз. Мош, маяктар шпаклевка тартып, краска кылып, мо? Краска, полный ламинат. Маяктарды ламинант. Тиякта эмелер бар. Бакта көрсөткөнчө сүйлөйсүз бе? Ошону айтып. Бизде ванный. Ванный мисалы. Ванна, Булардын баары ойлуу, булардын баары болады. Маяктары кафелдерде. Могу жака эмне коюп болупсуз го? Краскалайсыз. Биякта ушундай эле полный жасабайт да. Бизде полный берет го. Биякта мындай краскалап коюшат да. Акчаны экономдоо жакшы көрөт буларчы аябай. Анан бизде ремонт деген өтө саапкечиликти жасайт да, Кыргызстандачы. Мисалы бул жерде бул гипсокартон. Стеналар бар гипсокартон. Гипсокартон. Анан булар ушундай үйдү салат дагы, анан перевортканын баарын гипсокартон менен эле. Коюп туруп эле. Анан жана шовтордун баарын бир сыйра шпаклевкалап, түстөп, шкуркалап турган праймер деп коет.
ошону билет анан кроссовка болду. Батылы Батыр отур. экен да, биякта. Анан бизде болсо экспо шпаклевка кылып, түздөп, анан краскалап, чукуркалап, убакыт көп кетип калат да. Болсо экинчи ванна. Биякта эмне ар бир комнатада бирден ванна бар эмне? Биякта. Биякта бүткөн. Бактар болду, сиз жасадыңыз да? Кафелердин баарын койдук. Кафелердин бардыгын. Буюрса жакшы анан. Оларды тазалап, арчып, не кылды экенсиз? Чууп. Уже өткөрүп беребиз. Жакшы. Уже финиш. Баяндадан комнатасы бар экен го, бияктачы. Платтым. Я жабып. Дагы анан эшиктер моңго эшиктер. Эшиктерди коесуз. Эшиктерди коебуз. Анан бизде жана эме болот го, шкаф. Мебель заказ берип, жерде заказ болот да, размер эме экономда. Гейге сылганга, кашык жинааганга биринчи шкаф болот. Простой эле. Жаап койсо көзгө. Жаап койсо көп болот. Бизде ушундай размер шкаф кылып, анан 50.000-60.000 жазат да. Алар бахал жалалар да кылып кетет эменчи. Кондиционерлер бар экен. Бул биринчи этаж. Биринчи этаж бул, Бул кухня экен да, мояк полный зал. Склад. Биякта болсо мынакей. Туалет. Маяктан суу. Биякта да душ бар турбайбы, мына? Бул ваннасы. Анда көрдүңүз да шкаф. Ушундай жасап койгон. Бул дагы экономичный жол. Иштетпейт. Вещь. Гаражда. Караңгы кетпей жок. Гараж. Мынчы гараж экен. Эки машина батат. Эки машина. Эпти чоң экен, Чоң. Бар кенен да. Чоң. Ушунун бардыгын өзүңүз жасадыңыз иштерин, могу гипсокартон, шпаклевка. Машиналарды кылып кетсек, биз ошо мультирак жасайбыз да. Молдный, ванна. Ушулардын баарын сиз коесуз, жакшы. Үстүнкү этаж бар, үстүнкү этажына чыгам десеңиздер. Бирок кухняны мынакей. Булардын кухнялары өтө жөнөкөй, простой эле. Мисалы карасаңыз, бизде жок да мындай эмелерчи, механизмдерчи. Бизде пуш деп коет. Мисалы моуну караңыз. Моңго уголуктор бар. Бизде бүт ламетный жасайт, буларкы бүт заводской келет экен. Анан түртүп коет экен да, мынтипчи. Өзү алып. Бизде пуш деп коет. Мынтип түртсөң ачылат, анан механизмдери эме да, бизде кымбат. Мындай механизмдер бар. Аябай жакшы жасайт. Мен дос балдарым ушу мебель жасап иштегендер бар, анан жөнөтсөм таң калышпай. Депчи. Эшине алып келген анан баягыда ушундай. Баягыда эле, Шкаф. Аябай экономичный да. Нерсе элебейт. Аны лестницаны жазып аласың, бүттүк. Ушу лестницаны азыр краскалайсың, правильно. Маяктардын краска бериле экенсиз. Өйдөгө чыгып бойдон бир көрөлү. Эми мындай турбайбы? Эпти чоң турбайбы, Аябай чоң комната кылып койтур го биякта. Конок тосо турган, Бизге лайыктыда Кыргызстан эмес лайыктыда. Анан биякта көрүсүң пол. Бул эме да, фанера. Плайвуд деп коет. Мисалы, жыгачты коет дагы балкаларды анан үстүнө бир ушундай эме коюп туруп басып коет, анан банк басып коет болду. Бизде Кыргызстанда болбойт бул нерсе. Балдар чукканда дүңкүдө угулат деген сөз барбы? Анан мынтсе угулат. Бирок ушундай нерсе жасайт да, Жакшы. Таксыр эми биякта сиз өзүңүз жалгыз ушунун баарына кандай жетишип атасыз? Жардамчы албайсызбы биякта? Келет иштейт. Балдар ача эметпес, Yanında komut var turabı. Yanında komut var eкен. Балдар келет иштейт. Анан кийин Мексикадан келген балдар бар, азыр Кыргызчандар мекеничтер көп кирип атышат. Анан көп келет. Жумуш сурашат, жумуш беребиз. Келдиз. Анан келет иштейт. Чын-чынлыкта бизде баягы Кыргыздын сөзү эме болуп келмесин да, жалпы ойлоп келмесин. Жалпы окуп келип келмесин да. Кыргызда. Биз баягы тамашалап, биздин достор бар экен, анан
деп шалсаң айтады да, ұйықтатпайсың ба, чала бересің деп, сағат 12 болды тұрбайсың десең, сағат түнгі сағат, таңғы сағат 5-те 6-та жатышат екен, анан түнгі таң ертемен 12-де 1 тұрышат екен да. А бияқта болса ертемен 6-та тұрып, жұмышта тырыштычы. 6-тан сағат 9-да жұмыс башталып, 10 сағат шеш керек да. Анан балдар алып келге жұмышқа десең, қачат, бір күн ішет, 2 күн іштейді. Жұмыштың ақысы болса, бірінші келгенде, мысалы 120, 130, 150-ге чейін старт бар ғой. Суммасы айлығы башталады. $150 башталады. Анан сен жақсы істеп, қолың жақсы біліп, іш көрсетсең, жауап қалсаң, жұмыс берген кешеге. Көйт береді да. Айлығын көйт береді. 170-180-ге шығарып береді. Анан барып, дағы ылпылдап, шықпылдап, тағын шығып іштей баштасаң, $200 шығарып береді. $200. Күніне. Күніне $200 шығарып береді. Қанша саат іштейсіз шында? Енді чын айтсам, 8 саат, 9 саат болады. 8-9 саат, Үште 1 саат обед қойып, намаз оқимыз, обед қыламыз. Жақсы. Мекендештерде көп көрдік. Жаққа келіп Америкаға барсақ да тімелер өкміш болады деп айтып қойсам, Америка чын айтсақ өте қиын, көнүш керек. Россия емес. Россия берілі 5.000 сом, 5.000 рубльдік квартира кіріп кетілі, жұмысқа шығып кетілі. Андай емес, берілген квартплата деген бар. Біз көрдік, отабыз. Квартплата іздегендер бар, квартира бір комната местері $600 төлейді. Bir adam gale $600. $600, $500 төлейді да. Кішкентай местері. Анан аяққа деген бір 2 айдан төлеп қойып, ошо Нью-Йоркқа келесің, Чикагоға келесің, сразу келгенде 2 айдан төлеп тұрып, жұмыс издесең жақсырақ та. Жашап тұрайын, 10 күн, 5 күн жашап тұрайын. Айлығын тигенде берем дегенге болбойт экен. Қымбат шығып қалады. Гостиницаға жашағандар бар, $30, $35 төлеп. Күніне. Өткен бір сенен келді, грин картты тұққа жетті, 3-4 баласымен, күніне $200 төлеп жашап шығыр. Гостиницаға, Таяққа чалып, сұраштырып, кетішті, алышты, комнатасына кетішті. Чын айтса қиын, Америка өте қиын. Ошоға келген дайынданып, ақшамен келіп бір аз болса дағы алысқа шығып отырасың, алыс шыққанда азықты кішкене бекем болды, biraz ақша болып келсеңіздер, келгенде квартираны сметет етсең, депозит деген нәрсе бар берді. Депозитте бір айлықты төлеп бересің, анан кейін риэлтор деген кишилер болды, ушу таап берет квартира, аларга бересің акчасын. Ошентип айтсаң, биякта группалар бар. Группалар чыгып, ушундай минусчаны айтсаң, алянын кыйкырышат, таксы киришет, сен эмнеге көрө албай атасыңбы? Американы дейт, Аллах акбар. Америка айтам, мен дагы айтам да. 6 миллион калыппы же бизде Кыргызстанда. Ошо 6 миллион алып келип Америкага кирип жүрсөк делечи, таппай каласың. Таппай каласың, Америка. Америка өтө чоң да. Америка кучагын ачып, жайып тазалап келгиле. Мекенеште келгиле, иштегиле, эч ким айтпайт, келгиле дебейт. Биз кысканбайбыз. Кайра biz жардам беребиз Кыргызстанга, келгиле иштегиле, жардам беребиз, иштегиле дейбиз. Анан кийин ортодо болуп калат, недоразумение деп коет орусча айтканда. Түшүнбөгөндөр көп да. Мындай сен түшүнбөйт, кимдей сен түшүнбөйт. Анан баягы оюн баары тияктагы менен бияка келип атышат да. Моундай турбай, моундай кылсаң болот. Келгенде эле $10-15 айына эсептеп келип алган. Анан тракка чыгам деп келет. Биздин дос балдар келип атышат азыр. Тракка чыгам деп өткөн бирөөнү жолуксаң отурат, шалкы иши бүткөн сарт болушат деп отурат. Не oldu sen de traka çıkan da geldi tamam çıkmayız mı traka sen kıyın turbayı etapmen turbayı o da bir jay 2 yıl gerekti traka çıkış için dokumentleri bitiriş için çıkacak rahatçılığına gerek ana sosyal bilgi üniversitesi gerek anamlar okursun ya psikolojik akça veriyle para alabilirsin kaçtık biraz oku lisans al anan barı exam taştı aydat vajene kılıp anan çıkasın traka Тракка чыкканда да көрөт абыз, ыйлаганда да көрөт абыз. Белим оорду, биягым оорду келген чыкканларына мектеп окуй алайнан кереги жок, мага мен эле жүрө берейин деген балдар да көп. Кеч жакында ошо биз Чикагого барып келдик, барсак бир бала багыш бели ооруп кеткен. Анан ошо 5-6 жыл трак айдаптыр, мен багыштын да мындай жалпы болду да, отура алып кеткен жерге. Анан жатып сүйлөшөт экен да. Трак айдап жүрүп бел кетиптирди. Дуа кылды, кыймай кылды. Жакшы, бирок дин да жакшы, дин жана айта кетсек, азыр бүт жерде биз Россияда, Казакстанда запрет кылып дават ишичи. Бирок альхамдулилла,
Даватка уруксат бар, эч ким тийишпейт. Бияктан 3 күнгө чыгасың, 40 күнгө чыгасың, 4 айга 4 жаңы жылда чыгасың, гаш деген болот, маш барат, таалим дегендер болот. Американецтер жакшы көрөт, жакшы кабыл алышат. Анан кийин бизде эле мындан жүрүшү салпактап, мына булар кетесиң барсаң депчи. Даватчылар жаман көрүп, Дагы айтам, ушул үчүн пайдаланып, бул дават токтобойт. Иншалла бул кыяматка чейин болот. Болор да. Бул кылган иши, амалы дагы болот экен иншалла. Мен бул жакта сөзүңүздү мындай бөлүп, мен бул жакта келгенде эле квартира алдым, анан квартирадан кийин эле экинчи маселе мечит каякта бар экен дедим да, мечитке барсам, ал жакта алхамдулилля мечитте аң ишче баян кылып атат. Жумага бардык, балдарын ээрчитип алып, жакшы да. Анан көчөдө бир полиция токтотуп, текшерип, тиги бу деген нерсе жок. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Акырын көнүшүп атабыз. Мен келген маселе болду. Эми акырын. Эми көпчүлүк мекендештер келебиз деп, кандай барсак, кандай виза алабыз, кантип келебиз дегендерге бир кичине мотивациябы же сиздин насаатыңыз ушуну бир айта кетпейсизби? Бир мындай өзүндө акыркы сөзүңүз болсун. Биринчи аракет кылып виза алганга аракет кылса, виза менен келсе. Виза менен келсе Америкага, Виза менен келсе баягы 3 ай жүрөсүң, 4 ай жүрөсүң, кичине көрүп, иштеп, көнүп кетсе калып кетесиң. Болбосо кетип каласың. Болбосо кетип каласың. Визаң тура берет. Кайра келе бересиз. Кайра бир 2 жылдан кийин кой мен кеттим деп кайра кирип кетесиң да. Жай бар да. Плюс анан через Мексика келип атат туугандар. Кыргызстан жарандары Шенген виза алышып, Аллага дуа кылып өтүп атат, өтпөгөндөр кайра артка кетип атышат. Келсе болот экен. Бирок Мексикага келгенде айтып коеюн, кичине кыйынчылык болот да. Үйдү сагынасың, кетемсиң, кете албайсың. Жок артка. Анан бияктан 1-2 жолу жолугуп калдык, бекер келиптирбиз. Тиякта жүргөн иште, биякта жүргөн иште, бул жакта эле ишим жакшы болуп аткандан айттым, албайм, келдим, алып келдим. Ишти, акындык менен болот, барак десек, жок, квартирасы кымбат экен, эмнени ойлоп мына? Квартира кымбат. Россиядагыдай 5000 рубльди ойлоп алса эрте койко эмес да. Бул жерде $500, $600 турбайбы койко эмес эле. Анан оңой менен квартира деле табылбайт экен, өзүм. $600 квартира төлөйсүң, тамак аш жейсиң, айына $5 мен жак болсун. Анан кийин сим аласың $50. Сим картаң, Сим карта $50. Телефон аласың. Баскан турган метродо мисалы $120 ушундай лимит жана. Безлимитный карточка, Ал деле акчада. Анын баары майчу расходду биз эсептеп кеткенбиз дагы. Мындай сразу эле прибыль эсептеп кеткенбиз дагы, анан прибыль эсептеп алып эле келсек, прибыль жок да. Баары эле сен төлөп коюштуруп атат. Анан бизде Кыргызстанда, мисалы Россияда айтышат да, баланчасы бул стройкада иштейт. Мындай айткандар бар, шылдыңдашат да. Бул жерде Америкада сен ушундай иш кылсаң, сени эмне укмушлар баалашат да. Баалайт. Колунда өнөрү бар адам да. Булар келет дагы, сизге бизге кофе алып келип берет, сырын алып келип берет, чайын алып келип берет. Американецтер ушундай да. Бизде жаман көрөт. Келдиңби дейт дагы ушинтип салпактап. Кашып жүрөсүң, иштебейсиң, мындай кылбайсың, анан урушат, сөгөт, кыйкырат. Биякта болсо сени көтөрөт да, көтөрмөлөйт. Аябай жакшы да, бияктын мамилесичи. Строитель болгон мамиле аябай жакшы. Кол менен иштесең, сени аябай жакшы көрүшөт да. Сени көтөрөт да, көтөрмөлөйт. Жакшы. Ошол Кудай өчө жакшы эле, жакшы болот. Жакшы. Мен вакыттан пайдаланып айта кетейин, мен да бияка келип келген мазлы болсо да көпчүлүгүн мындай кезиктирдим. Бекер эле келиппиз, кетет эле, үйүм сагындым, келбей жатып. Бойдоп келип алгандар, үй бүлөсүн сагынат, ата-эне, бала-чака, ал жакта жумушум жакшы эле дегендер. Акырындык менен орусча айтканда время лечит дегендей көнүп кетишет да. Эли таксы, сиз да ишиңизден калтырбайын, баягы вакытыңызды көп алып койдум окшойт, иштиңизди баштап эмне иш кылышты көрсөтүп. Мекендештер айтарлым, ассаламу алейкум, келиңиздер, иштеңиздер, баягы жаш кезде кылган иш жетпей, картайганда келип алып кол жайбай деген сөз бар. Биякта келип атышат байкелер 55-60-ка, баштар баягы эптеп жүрүшөт, айта алса байке ушу жашка келбей, ушу үйдө эле бала-чака багып. Небере багып эле үйдө отуруп, балдарды. Билиңиздерчи. Башка жерде иштешет, кыйналышат, кол билбейт. Кол билбесе айтат, биздин акча санайт. Сен мынча кылып турбайсың, бизге мынча берип турбайсың, биз түшүндүрөбүз. Жакшы сөзүн айтып түшүндүрөм, анан кээ баягы түшүндүргөнгө мындай катуураак түшүндүрөм. Айтышат көбүчү.
сакал коюп, сен минсең, анан сакал коюп, кийинсең дейт. Анан мен айтам, эми айланайын байкелер, айланайын энелер депчи. Бул сакал эмне тешеси бар дейт. Мен намаз окуйм, өзүм үчүн окуйм. Мен расходум бар. Расход деген нерсе бар бизде. Мен айына деп $3000 жөнө чыгып кетет расходчу. Расходласы. Бул бияка чыккан, жумушту алам. Өзүңүз аласыз жумушту? Жумушту өзүм алам. Жумушту алып сүйлөшөм. Өзүңүз сүйлөшүп, өзүңүз кийин смета өзүм түшүп берем, акчасын берем. Шефтерге мынча болот, тигинче болот деп. Хоп, майли дейт, анан кийин мен балдарга алып келип салам. Стандарт цена $150 по всей Америке. Мисалы, крыша ашесин $150, 200-кө чыгат. 200дөн өйдө чыкпайт да, такырчы. Анан кийин бизге баягы шефтер келет, акчаны берип калат, конверт берип калат, анан кийин көрүп алып эле чоккун ичинде түстүк кармап эле сайты отур эмек эле ашпакка секип, сен чаап бизге мынча берип турбайсың деп анан байке. Бакта менетимби? Мен менетим. Менин менетим ал, мен ошону кылам. Сиз деле колуңуздан келсе акчаңыз менен барып кыласыз. Сизге азыр ушунда төлөп атат $150, альхамдулилlah, шүгүр. İşte turuz. Башка жакка ашпайсың деле ошо. Мен биздин кыргыз жарандар экен, биздин туугандар экен деп бир аз жардам берсең дагы көрө албагандар бар да. Тынччылык боюнча койчу деп өзүм жалгыз иштейт. Өзүңүз жалгыз иштаткан чүркен, жакшы, рахмат байке, Алла разы болсун берген жардамыңызга. Канча мекендештерге жумуш берип атыптырсыз, дагы да келем деген мекендештер болсо азыр бул видеону көрсө айтат да кантип барсак болот, номериңизди кайдан алсак болот, барсак жардам бересизби дегендер болот да. Ошолорго иншалла келе берсин, анан келсе бияктан сүйлөшөбүз да. Аракет кылып жардам беребиз. Колдон келген жардамды беребиз иншалла. Бул жака келип калдык. Мен дагы акыркы учурда пайдаланып бир баланы айта кетсем, Марлен деген бала бар. Аты башка, атын айтпай коеюн. Кызылга көп жардам берет. Мага көп жардам берген. Мен Абдуш айтам, жүрөктөн. Алла разы болсун ошолорго. Алла разы болсун. Телеген жетсин, ойуна жетсин. Мага көп жардам берди действительно. Мен разымын да. Чын жүрөктөн разымын. Мен дагы ушул сиздин сөзүңүзгө кошулуп, мен да ыраазычылык айта кетейин. Аякта Кайрат деген трагайдайт өзү инибиз врачка бар экен. Мени тааныбайт, мен аны тааныбайм да, мен видеолорумду көрүп жүрөт экен. Мен айттым, мен билет алышым керек эле, наличка болбойт экен, карта менен алыш керек экен десем, группадан мага личкага чыгыңыз деди, личкага чыктым, паспортторду жөнөтүңүз деди, мен сизге билет алып коеюн деди. Мен Калифорниядан Нью-Йоркко $1000 билет алып койду. Андан акчасын бир жума, 2 жумадан бердим келгенде. Кел үйгө келип чай ичип кет. Келип үйгө келип чай ичип отуруп, таанышып отуруп кетти да. Баяктан Бурма деген эжебиз келгенде баягы идиш табагын көтөрүп келип, колдон келген жардам берип, продуктасын көтөрүп келип, жан келиптирсиңер деп. Бурма эженде. Бул жактан Уялкан деген эжебиз бар. Бияктан көп эле аты аталбай калган монда кыргыз бир туугандар, буякта өзбек туугандар жардам беришти да. Жок. Бияқта жок эле дегенде мындай жакшы сөз менен, мындан келипсиңер, жакшы, Кудай буйрса баары жакшы өткөзөт болболо деп, жок дегенде ушундай жакшы сөздөр менен. Рахмат баарына, Алла разы болсун. Сизге да рахмат иншалла. Ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса мекендештерге чогуу жардам беребиз иншалла. Ассаламу алейкум.